тура кылганчы, мунагыны кылган. Азыр мынакей. Муну үстүрөк мына. Бул дагы туура эмес, бул дагы туура эмес. Көрүңүздөр. Мунун уровеньде болуш керек эле. Бул жагы ылдыйраак болуп калган. Көрдүңүздөрбү? Бул эместек эмес, анчалык чоң ката эмес. Мына катаны көрсөңүздөр, мына бул азыр стол сыяктуу жогорго чыгып калып атат. Бул эми болот. Мындайрактан айып калып койсо, туура болот. Бул эми болот обрезка. Эми болот. Бирок туугандар, мына карасаңыздар, өтө жакшы буталыптыр. Формасы чашка формасында экен. Бул жерде азыр скелет деп коелу, мына скелети бул жерде мынакей. Бизге азыр жакшы көрүнүп атат го. Бирок азыр аба карасаңыз, бир аздан кийин мына сиздин мына жоон болуп кетти. Арасына кантип киресиз? Мына киргендеби? Ооба. Пока мына азыр жоон болуп барат. Пока жоондой элек азыр. Азыр ушул жерден тере аласыз. Эртең мөмө жогорулады. Сиз үстүгө чыгыш үчүн кайсы жерден киресиз? Жерге чыгыш үчүн Кайерден бул киресиз? жерде азыр мисалы мен немен өзүм. Ол жерде азыр 1 2 3 4 5 6 7 скелет туруп атат бу жерде. 7. Burada 7'den 4'e kalmış gerek. 4'e olsa normal bunun arası. Мен обрезканы Негизгиден 4 Жок, обрезка мындай болот да. Yok buna 4'e bulgun o жерде koydu. Сөзгө конок бериңиздер, тартып атабыз. Өзүмүн багыма жанагылай. Ооба, сиз бак нерсе сүйлөсүң. Азыр мен бул обрезка болгон жок. Бул обрезка эми болот. Азыр шапталын бүттүм. Бул ашып келсе 4 ыл стол кылат. 4 стол кылат. Мына ашыкча столдорду алып таштайм. Себеби мына жерге мына фосфор себелен, мына фосфор. Мына фосфор. Түшүндүк, сиз буто боюнча айттыңыз. Ошол үчүн ал болгондон кийин мен бу жерде ашып келсе 4 же 5 калып. 5 стол калат. Калган столдор бүт эртең куда каласам күн ачык болсо обрезка алып таштайм. Но обрезка азыр но столдор азыр обрезка болгон жок. Бул эми болот бул. Эми буга болот. чейинки обрезка деп кое бериң. Буну кайсы айда бутадыңыз эле мурда? Былтыр көктөмдө. Жок, мыналар көктөмдүк эмес да мыналар. Мыналар. Жок, булар ошол жайында буталган. Августта буталган. Августта кететирбе. Караңыздар туугандар, мына августта буталган жерден мынакей көртастары бир бүчүр чыгып атат. Эгер август айында, жай айында бутай турган болсоңуздар, бул мөмө бүчүр пайда болот кийинки жылга. Көрдүңүздөр, жайдын жашыл бутоонун немеси, пайдасы. Бул кечирээк бутап койгондо бул ошон үчүн жакшы өрчүй алган эмес. Сиз өзүңүз айтып кетиңчи, муну кандай кылып коет эле? Койсо жакшы болмок. Жок, мунучу? Жок, бияктан айтам. Азамат. Чыккан ыңгайлуу кылып туруп деп атыр. Кайсын таштаганда ыңгайлуу азыр. Азыр Муну алып салыш керек. Азыр кайсы шактарды алып саласың? Бул жерде мындай болуш керек да. Эгер 4 тап абамдын ою боюнча 4 тап калыш керек болсо, анда пилус болуш керек. Бул бутак менен бул бутак, бул бутак менен бул бутак. Ошондо градус 90 градустан болот. 90 градустан. О, калтачында кышкач бар. Көрсөтүп койдум да. Жок, аба өзүңүз силер баксыздык. Жок, силер бир көрсөтүп койгула. Жок, мен айтып атпайм, пилус кылып бутаңыздар деп айтып атам. Сен азыр бирөөнү Азыр могу плюс болуп тур да, мына могу плюс болуп тур. Ооба. Бирок силер эртең айткандай чын могу жон ойгондон кийин чыга албай каласың, могу батпай каласың. Азыр муну кыркканда муну алып салат. Муну алып салат. Жок, ошого айтып атпайм, могу төртөө чоңойсо булар жон ойгондон сиз бу жерден батпай каласыз. Батат, муну алып салган өзү жай бар го. Азыр силер как жана катары Авама бериңиздер, биз конок катары эле турайлы, авам. кайсыны кылыш керек? Жок, сиз өзүңүздүкү бак, сиз бутак. Жок, мен азыр өзүмүн Ташы ушу да, жанагында болдурган болсом, мен азыр үйрөтүп кетсеңиз азыр бутабайм. Эгер бутай турган болсом, мен Азыр авам. муногу азыр экөөнө зыян кылат да, бу чоңоюп кетсе. Муну кыйбачынан ара менен албасыз. Mayli. Жок. Пока. Пока. Жанагындай алганда муну эми эртең тазалап коем, ушундай кылып туруп. Анан могу деле ашча. Муну эртең ашыкча эмес. Ашча. Ушулар. 4 десе эле баягы 4 бойдон кылбаш керек да. Сен бирөөндө 5. Азыр мындай да. Шактаганга жараша. Ну, окчегенде Сиз тартып туруң мынакей. Яды тарт. Туугандар, бул жерде өзү белгилүү бир закону бар. Мына бул штамп деп айтылат, мына бул. Штамп бул өмүр бою бизге кызмат кыла турган мына бул штамп. Бул жүктүн бардыгы ошол жерге туура келет. Бул түз бойдон болуш керек. Эгер ушул кичине гана градус кыйшайса, анда алма бул алма алгандан кийин бир жагына карап ойт. Мына алма мисалы үчүн ооп турат. Келечекте бул бир жыгылышы мүмкүн да. Ошон үчүн даракты биринчи баланста кармаш керек. Эми караңыздар, бул туура кыркылган, мына коюп туруп, кыркылган жери туура болгон.
Бул биринчи туурасы. Көрдүңүздөрбү? Бул туура, штамп туура кесилген. Себеби мынакей, орто штамптагы көчөт. Мынакей. Мөмөгө азыр терип алганга мүмкүнчүлүк бар. Эми караңыздар. Бул жерде эми скелетке келебиз. Скелетте биз мына койгон кронаны айтабыз. Бул жерде авам азыр 7 крона эсептеди го. 7 крона эсептеди. Крона деп мыналар айтылат, мына эң жоондар крона деп айтылат мыналар. Бул жерде биринчи ошибка кыска кыркып койгон. Ошол эсебинен мурда ушундай формага келет. Мына ушуну мынал аралыкты азыр канча болуп атат мынакей? 40 болуп атат. Ушуну 50 же 60 кескенде мынанда мындайрак кескенде. Мынал бутактар бир аз алыстайт эле да мындайрак. Мындайрак чыгат эле. Ошондо сиздер мынал аралыкка оңойрак кирет деңиздер да. Мынал аралык кыска болгон үчүн азыр бу жерге мен чыгышым кыйын болуп атат. Көрүп атасыздарбы? Себеби эртең бул көчөт бийик өсүүчү болуп эсептелет да, бийикке өсөт. Бул аралык тар болуп калды. Эгер мынал аралык чоңураак болгондо ушул бойдон калтырып койсо болот эле. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн мына аралыкты кичине узунураак кое бериңиздер. Мындай кыска кыркпаңыздар. Көчөттө канчалык кыска кырккан сайын классикалык ката ошол жерден башталат. Азыр эми бул жерден алыш керек болсо, бир жерден чыга турган немени коюп коюшубуз керек. Караңыздар, мына ал жакын карап кетип атат, мына ал. Буну алыстатып коюш үчүн 4 жыл бою биринчи форма берилет да. Алыстатып койдук. Бул эми бияк карап кетет. Эми мынаны караңыздар, бул ичиге карап келет. Мынакей. Буну алып койдук. Алганда караңыздар. Эки түрдүү алынат. Бул жерге столча коюлуп алынат, же болбосо на кольцо деп коет. Түбүнөн алынат. Бул жерден чыкпай турган кылып. Чыкпай турган кылып алып койдук. Эми караңыздар. Азыр мына жерде сиздерге жакын туюлуп атабы, туюлбай атабы? Жакын. Мунаны алыш керек болбош керекпи? Беркин алыш. Жок, муну алпышаш керек. 50 сантиметрден нары болуш керек да мунун жанагысы аралыгы. Азыр алына турган мына ушак. Азыр алына турган мына ошак. Ала не дейсиз? Алыныш керекпи? Алыныш керек. Буну мына ала албайт, буну ара менен алыңыздар. Кийин муну ара менен алып коюң. Анан кийин мындай туугандар. Бул буто өзүнчө чыгармачылык. Биз азыр мен өзүмдүн оюмду сунуштасам, баягы мантык ушундай болуш керек десем, абам мындай кылат да, туура эмес бул. Себеби бул буто өзүнчө чыгармачылык. Себеби тере турган адам бул адам. Бул адамга ыңгайлуу болуш керек. Анан мен мындай болот деп кеткеним туура эмес болуп калат. Ошон үчүн кайра-кайра абага айтып атам, өзүңүз бутаңыз деп. Анан мына ал жерде алма биринчи учунан мөмө берет. Алма биринчи учунан мөмөлөт. Анан ылдыйдан баштайт. Азыр авандыкын көрүп атасыздар, мына жерде мына 5-6дан мөмө бүчүр пайда болуп калган. Мындай кыска бутактарды кеспеш керек. Мындайларды кээде кесип салып атасызбы? Мына ал мисалы үчүн бул алма эмес экен. Мына ушундай, мына алма мына. Көпчүлүгүбүз бизге карап туруп эле таш салып салабыз мынанычы. Бул мөмөлө го. Бул мөмөлө. Мөмөгө тарта турган бүчүрдү кыркып салып, сиздер кайра эле росту коюп коюп атасыздар. Мына ал азыр мына ал жерде 5-6 лидер турат мына. 1, 2, 3, 4, 5 лидер. Булар лидер. Булардын тик болгон үчүн ауксин буларды тартаттагын өстүрөт бийикке. Булардын ою азыр 5 лидер форма түзүш буларда. Булар мөмө берейин деген ойдо болбойт. Биз азыр мынаны мына жерден жарымынан же кыскараак, бою кичинерээк болсун деп кыркып койсок, кайра көчөттү биз күчөтүп коебуз. Кайра күчтүү өсүүгө алып келебиз. Ошон үчүн туугандар буну ушуну кыркып алыштын кереги бар жок. Алсаңыздар ушунча эле алыңыздар, болбосо албаңыздар. Бул сиздердин лидериңиздер. Булар лидер болбосо, булар мөмө түйбөйт, жарыша берет. Мына жерден кыркып таштап, дагы лидерди көбөйтүп албаңыздар. Ошондой лидер алдыңыздарда турат. Көрүп атасыздарбы? Көбөйүп алган. Ошол классикалык ката. Биз жылдап кетирген ката ошол жерде болуп атат. Мына ошондой туугандар. Өзү алма Bunu tümele koyuş gerek var yani. керек. 10 сантиметр. Çok uçuna баягы алма түйө турган эгер бил деген адам болсо, алма түйө турган. Баягы калемдин учу бар го. Ошого учкур болот. Мына колдун мындагы сайып. Мына көрүнүп турат мына. Мына жерден байлап туруп, тартып байлап койдук. 75 градус болду да. Байлап койдук мынакей. Анда бул бутак түз турган бутак. Мындай бүчүр пайда болот кийинки жылгачы. Бул жерден
жарымдай мөмөгө отурат. Эгер ошол мөмөгө отуруп атканды 90 градуска мындай ийип туруп байлап койсоңуздар, анда ушул бутак күнгө бушат дагы бул жерде өсүү токтойт. Бул толук мөмө бутакка айланып калат. Биз баягы түйүс кетип аткан ортосуна алып атпайбыз, булар эркектеп кетти деп. Эмне себептен эркектеп кетип атат? Биз туура эмес бутаганын эсебинен эркектеп кетип атат. Көчөттү канчалык аз бутасаңыз, ошончолук мөмөгө эрте кирет. Канчалык көчөттү туура бутасаңыз, ошончолук эртеге кирет. Биз көчөттү мына ушундай формада бутай турган болсок, мөмөдөн кечиктире беребиз. Азыр мына мөмөгө отурган наргыны көрүңүздөр. Мөмөсү азыраак. Бу жерден эле көрүнүп турат. Туурабы? Ошонук азыраак. Буга караганда жашы бирдей болгон менен өзү көчөт чоңураак. Бирок ал өсөм деген көчөт турат да, алчы. Өсөм деген көчөт. Бул мөмөгө берейин деген ою кийинирээк пайда болот. Канчалык күчтүү бутасаңыздар, ошончолук мөмөнү кеч аласыздар. Аркага сүрүп. Кээ бирде мындайынан бутап коебуз, мына жана чыкканда. Мындайынан кезип коебуз да. Сиздер форма берип атасыздар. Форма берасың. О форма эле. Бул форманы эртең бул алмалаганда өзү эле ийип алат сиздерге. Ийип алат. Сиздер болсо кайра-кайра эле буну мынтытасыздар да. Бул формада чашка түрүндөн дагы кеңирээк табак кылыптыр да абам. Табак тергенге өтө ыңгайлаштырыптыр. Авамды негизинен кылып атканы аябай жакшы. Бул сиздерге үлгү боло турган баг экен да. Бизде дагы ушундай бутайт, бирок айырмасы бар. Азыр мен көрсөтүп кетемин. Авамдын форма берген өтө жакшы экен. Жылдыгы канча жылдык? 4 жыл. 4 жыл канча болду? 6 жыл болуп калыптыр мынакей. 6 жыл. Шабдалы өзү полукарлик болуп эсептелет деп айттык. Шабдалы ашып кетсе 10-15 жылда карайт. Андан кийин алып салып туруп, ордуна жылдырып туруп, башка мөмө тигип койсо болот да. Шабдалы ушунчалык күчтүү тамыр болгондуктан бул берип туруп, миссиясы бүтөт, анан тургайт. Анан шабдалы орууга дагы көбүрөөк жакын болот. Көп жакын болот. Орууга. Азыр мына алдыңыздарда кесилген бутактарда көрүп турасыздар, мынакей. Ак кебердин оруулары, курчавость оруулары менен ооруганы көрүнүп турат. Азыр авам дарыласа керек. Эм дарылайм. Азыр бул толук бүттүбү же дагы бутайсызбы муну? Жок, толук бүттү бул. Эми погодага карап туруп, купрос чачабыздар. Купрос чачасыз. Мына жерде чаласы жок азыр. Мен билишимче өзүмө чаласы жок. Авам ушундай калтырса болот. Эгер менин багым болсо, муну кичине башкачараак бутайм. Мына бир бутагын эле бутап көрсөтөйүн. Азыр мына бир бутакта, мына кронода азыр канча неме турат? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 турат. Бул буюрса бир челек шабдалыны көтөрө алат. Бирок бул жерде азыр көрөсүздөр мынакей. Канча катар бир 15 катар гүл турат. Бул гүлдөрдөн 2-ден 3төн гүл чыгып, шабдал болушу мүмкүн. Эгер ушуга 15 шабдалын иле турган болсоңуздар, бул мынандай ийилет. Натыйжасында ийилген жерден бул жерде майдалануу пайда болот. Буну кол менен сейректетүүгө туура келет да. Россияда ушундай кылса болот. Себеби алардын погодасында бир катуу суук келип туруп уруп кетет. Алардын мына бул бүчүрлөргө суук таасир болушу көбүрөөк мүмкүнчүлүгү. Бизде андай мүмкүнчүлүк азыраак. Себеби сиздер өтө ысык жерде жашайсыздар. Шабдалы канча гүлдөсө ошонун бардыгын кармап алат. Шабдалы ушундай күчтүү. Шабдалы күчтүү болгон үчүн кармап алат. Питание жетсе жетпесе кармап алат. Анан ошонун натыйжасында майда болот. Анан мунун арасынан биринчи мындай болгондо, жаңгактай болгондо 10 см коюп сейректетилет. Бул жерде чоңураак болгондо муну 15 см коюп бирден эле шабдалы коет да. Биз андай эле кылып сейректетип отурбастан ошол жолду 40 жолу менен кыскартып койсок болот. Азыр кыскартып койдук мынакей. 2 карыш кылып кыскартып койдук. Бул жерде жарымын алып салдык азыр. Бирок ушул дагы көп да шабдалыгачы. Ушул деле көп. Муну мындай алып койсо боло берет. Шабдалыны коркпостон 50%, 60% алып салса боло берет. Коркпой ала бериш керек. Себеби шабдалыны алыш керек. Бул тамыры күчтүү. Жылга күчтүү бутай бересиң, жылга ала берет, жылга бутай бересиң. Ушундай. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мындай күнгөй жерлерде, мисалы үчүн мындай күнгөй күн тие турган жер болсо, муну запаска алуу деген түшүнүк бар. Запаска алуу. Муну ал мөмөгө койдуң, бул экинчи күнгөй жерини карап туруп, мына күндү тие турган жерине запаска кыркып коесуң. Муну кийинки жылга бул запас бу жерден кыркасың дагы.
Буну ала бересиң. Ушундай метод менен дагы шабдалын бийиктетпей кармап турса болот. Азыр абам ушул жыл менен келсе, мунал күчтүүлөрү быйыл берге чейин чыгат. Шабдалы эсиңиздерде болсун, 1 жылдык гана мөмөдө жаңы өскөн немеден, нодадан, шактан гана мөмө берет. Жаңы өскөндөн гана. Бул демек, быйыл мунал жерден мөмө берди. Кийинки жылга бул берден берет, андан кийин мындай берет. Ушинтип жылдан жылга кете берет. Жайылып келе берет да. Анан шабдалынын учуна сөзсүз түрдө мындай оорулар чыгып алат. Ошон үчүн шабдалынын учун сөзсүз алыш керек. Мына учуна бүт бардыгы келип алат. Мына учуначы Бардын кырсалыш керек экен. мүмкүн болушунча кыркыш керек. Мындай запаска коюу деген нерсени сөзсүз колдонсоңуз, бул жерден жаңы шак чыгат, кийинки жылга жаңыланып калат. Муну кыркас кийинки жылга, мунан чыгат, алмашып келе берет.